Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү деп доордун улуу залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов жазгандай 70 жыл бирге өмүр сүрүп, кылым жашка жакындап калган Аскер ата менен Батипа эненин 11 баланы тарбиялап өстүрүп, аларды эрежеге жеткирип, бүгүнкү күндө 50ден ашык небере чөбүрөлөрдүн кучагында бактылуу жашоо өткөрүп жатышы эле түгөнбөгөн бакыттын кубанычы. Адамдын өмүрдөгү өмүр сересинин бийиктиги, өлбөс өчпөстүгү, түбөлүккө кеткен жолу да артына калтырган изи да ушул окшобойбу? 55-жылы Токтайын айылында 3-чү бухгалтер иштеп келдим. 58-жылы 14-мартта Ленин комсомол атындагы совхозго ушул 92-91-жылга чейин иштеп келдим. Анын аралыгында мен кассир болдум, бухгалтер болдум, зам директор болдум, командант болдум, хостес болдум. Onun en ayağında 89-91-жылы Уйфармоğlu iштеп келдим. Ошо менен 91-жылы пенсияга чыгып кеттим. Пенсионер болдум. Кайсы уруудан болосуз? Карамырза уруудан болом. Биз Актиш, Жалгамыш, Козука. Биз 4 атанын балдарыбыз. Карамырзанын 4 баласы бар. Şu 4 атанын бар, şu Токтайында жашайт. Токтайында болуп жашайбыз. Бардан бир тууганбыз. Агайын туганчылык жагыбыз менен бир алымча кошумча баары бир атанын балдары барып, чогуу жашап жатабыз Токтайында жеринде, жергебизде. Аман эсенбиз. Ушул Токтайын боюнча эң аксакал мен болуп жашап атамын. 90га чыктым. 90 жүрүм көрүп атам. Шүгүрчүлүк пенсионер болуп иштеп атам. Бала чакам бар, үй бүлөм бар. Баардыгын жакшы туруп атат. Шүгүрчүлүк болоком. Адыр Дейсолдун кучагындамын. Байчам экөөбүздөн мына аман эсен болуп, бизде уул келдим багып отурат. Өз жерим Токтайын. Ушул жерде эмгектенип, ушул жерде чоңоюп чочоюп, ушул жерде мына жашап келатамын. Бул Токтайын айына чейин мурда жол жок эле, жакшы жол. Баары таштак эле. Жолдор каралбай калды эле. Анан ушул көпчүлүгүнө сиз чуркаган деп айтат. Чынбы ушул негизи? Жолго мен министрге арыз жаздым. Ушуну айтыңыз. Ушунда министр Жээнбеков болчу. Жээнбекке арыз жазсам, ушу Токтайын ичине айылына чейин ушу көчөбүздү асфальттап бер десем, жообум келди, анан асфальттап берип, жасап берип кетти. Шүгүрчүлүк биягымда кызматым бар. Siz bияка Токтайынга келгениңизде мына 70 жыл болуп калыптыр. Болду ошондой. Анан 11 бала денеси болупсуз, Анан турмуш кандай өттү ушул жөнүндө айтсаңыз? Жакшы эле болгон. Алгач. Ашкам кызмат иштеди. Мен үй катын иреттеп бердим, балдарын жакшы бактым. Мен жасаганым эле ошол. Анан малын сааймын. Малын байлашып коем ошол эле. Колхоздун жумушуна чыктыңызбы? Жок, чыккан жокмун. Кез айдатадан bir күнгө, 2 күнгө чыгып жүрдүм, мен көп чыккан жокмун. Колхоздун жумушун истеген жокмун. Ал убакта апийым бар эле, колхоз эле да. Ооба. Анан балдарын баары окуду, чоңойду. Чоңойду, окуду. Небере күттүңүздөр? Күттүм. Кыбыра күттүңүздөр? Эми бир өзүңүздүн ушу балдарга болгон бир каалооңузду айтып койсоңуз, тилегиңизди айтып дегендей. Мына ата менен ушу 70 жыл болуптур жашаганыңыздарга. Ашка менен жашаганым 70 жыл болду. Ашка кызмат иштеди. Мен болсом үй катын карап, малын карап, балдарымды чоңойттум, өзүндөй кылып. Өмүрдө нече белестер бар. Ал кездеги жашоо менен бүгүнкү күндөгү жашоону салыштырууга болбойт. Согуштан кийинки мезгилдер болуп олтуруп, ошол кездеги оорчулук турмуш, кыйынчылыктар, жетип жетпеген жашоо баары келип мына ушул элеттеги Аскер ата менен байбичеси Батипа эненин тагдырын ар кыл сыноолоруна туруштук берип, жашоодогу күрөштөрдөн майтарылбай, аларды экөө бирге жеңип, куштун эки канатындай кайыкта эки калакты бирге айдап толкун жиреген күндөрү алардын ади эсинен кете элек. Буга алардын өрнөктүү өмүр издери күбө. Мен чоң энем, чоң атам бул айылдын кадыр барктуу кишилери. Мен чоң атам, чоң энем менен сыймыктанам. Мени эркелетип, кенедебизден жакшы бакты, эчтекеден кем кылышкан жок. Азыркыга чейин бизди эркелетет. Азыркыга чейин биз дагы келип, мен ушул эле айылга турмушка чыккам.
керек болсо күндө келем. Атам менен энем эркелеп кетпесем, сагынып турам. Көбүрөөк келем. Неберелеринен де эң жакынырагы мен. Ошо мен атам менен энем жакшы көрөм. Мен ошо биринчи ушул айылда ошо атам колунда өсүп, ошол тарбиялап, мен окуум жакшы болчу. Кадимки атам ошол келгенде биздин тетрадтарды, дневниктер бармыз, ошолордун баарын текшерип турчу. Текшерип, кандай окуп атасың депчи. Анан менин атам өзү строгий киши болчу. Ол кыздарга такыр катуу айтып эметкен эмес. Бизде менен кийинки бир тууганым ал өтүп кетти. Ошол экөөбүз дагы строго кармачыдачы. Onu камчы менен эметтирип, мамда кылгыла тигинде жумуш иштетип дегендей сөз болуп атат да. Эми ушул жыл сайын келип турабыз, ата-энемди көрүп турамын, учурашып турамын, колумдан келген жардам берип атамын. Бул жерде самоостанова баккан менин иним биринчи Молдоакун 15 жыл жашап кетти, Чынара экөө бул жерден. Анан кичүү иним калды, Айнура экөө мынакей ушул убакка чейин багысы жакшы болгон үчүн ушул жашка келип атат деп мен ойлой эле жүрө берем да. Мен ушул үйдүн босогосун аттаганы Кудайыма 1000 мертебе ыраазычылык айткым келет. Өзүм атам жок, чоңойдум. Ата менен бар деп аябай сыймыктанабыз. Себеби 11 баланы төрөп, жарык дүйнө берип, ушулардын баарын уядан учуруп, мына ушул күндө кичөө жакында неберелери 90 жаш, ата менен 70 жыл чогуу жашаган. Даталуу момдай юбилей өттү. Бул деген өтө чоң сыймык. Ата-эне деген асказоо экен. Алыстан келгенде сагынып, ушундай уулум келди, келиним келди деп ушулардын бир жаман сөзүн, бирөөлөргө ойлогон жаман нерселерин уккан жокпуз, көргөн жокпуз. Ошон үчүн мен айткым келет, 90го чыгалы, 70 жыл чогуу жашайлы деген тилек кылган адамдар бирөөгө даже жаман ойлобош керек экен, жүрөктөрү таза булардын. Биз ушуларга карап таянып, ыйманыбыз бийик болуп, дем күчтө, гүлү күчтүү бололу. Себеби буларды көрүп, биз аябай үлгү алгыбыз келет. Аскер ата айыл турмушун, элет жашоосун жакшы билген инсан. Ыр жандуу адам дагы. Өзү менен курбалдаш, белгилүү обончу ырчы композитор Экия Мукамбетов менен бирге окуп, чыгармачылыкка баш оту менен кирбесе дагы өзүнчө эл арасында ырдап, жашагым келет деген ырында жазып, жашоого болгон сүйүүсүн арнаган, жүрөгү элим деп күйгөн инсандардан. Эки экөөбүз ал ада ырчы, мен ырчымын. Ал Осмон деген Мойнок Осмондун киши башкарма болчу Тал сууда. Ошонун үйүндө жашап иштеп, Динибек кошуна болчубуз. Ада ырчы, ада дом культуранын директору иштеп жүрдү. Мен ырчымын. Бишкекке чейин, мемге чейин экөө чогурдап жүрдүк. Мен өзүм ырчы болчумун. Азыр ырдай элесизби? Азыр ырдап атпаганда. Gölgülüm göldüne jeginde Geçkurum çıgamı şeylige Aydın gölüm ay gölüm Ansayın cakata gönlüge Ay ısık göl Gün sayın cakata gönlüge Өзүм ушул үйлөрдөн чыккан кыз болгондо сыймыктанам. Атам бизди жаш кезибизде энем экөө аябай эмгекчилдикке, ак пейилдүүлүккө, кең пейилдүүлүккө үйрөткөн. Мен ушулардын 4-кызы болом. Ошол ата-энемдин бизге алкышы, мээрими тийген үчүн баарыбыз очоруп ачарбыз. Менин да неберелерим бар. Өзүм кесибим боюнча мугалим. Ошо ата-энем, Кудайым ата-энем бизге кандай мээрим төгүп чоңойсо, Кудайым ата-энеме да ошондой мээримин чачып турсун. Ата-энеме дагы ден соолук берсин, көп жашасын. Эми Кудайым берген жаш жашап, бактылуу каарлык, дөөлөттүү каарлык болсун ата-энеме. Ошо балдар, эркек балдардын кичүүсүмүн. Менден кийин да карындаштарым бар. Ошо ата-энебиз менен чогуу турганыбызга сыймыктанабыз. Ушул чогуу турганга ошол Кудайга ыраазымын, чогуу турганыбызга. Мен ата-энем жөн, атам жөнүндө айтса, энем жөнүндө айта кетсем, бул кишилер баягы баскан тургандар тең ушул күнгө чейин.
чогуу отурабыз, чогуу чай ичебиз. Кетти менен кээде кантип туруп бизге нарат берет. Бүгүн тигини кылалы, бүгүн муну кылалы деп. Биз ошого аябай сүйүнөбүз да, эртең биз чогуу отурганыбызга. 5 бала болгонбуз, неберелерибиздин дагы. Тарбиялап чогуу алар ошо кыздардын баары атасы менен чогуу берет. Турмуш чыккан кыздарым бар. Алар телефон чалып, ата-энемдер жакшы турушабы деп. Биринчи биз сурабайбыз, ата-энесин сурайбыз арада. Ата-энем жакшы туруп атышабы деп. Алар жакшы болгондон анан бизди сурайт, биз болду деп. Мен ушул үйгө келин болуп келгеним 30 жыл болду. Мен атам менен энем менен сыймыктанам. Карысы бар, нырысы бар дейт. 30 жылдан бери ошо атам менен энеме эмгек кылып, чайын берип, кирин жууп, төшөгүн салып берип, дайыма чогуу чайыбыз бир дегенде акыл насаатын айтып турат атам менен энем. 4 кыз тарбиялап чоңойтуп, баары турмушка кетти. Ушул үйгө атам энем үчүн бат-баттан келип, эмесин сурап, ал акыбалын сурап турабыз. Атам энемдин 90 жылдыгын жалаң неберелер өткөздү. 70 жылдыгы кут болуп жашагандарына. Биз да ошо атам энемдин жолун жолдоп, ошол жашка чыгалы деген оюбуз бар. Атам энемдин 8-чи кызымын. Биз атам энем бар үчүн биз бактылуубуз. Дайыма атам энем үчүн сыймыктанабыз. Атам энем бизге убагында туура окутуп, чокутуп бизге туура татыктуу тарбия берген. Атам энемдин мен орто билимдүү билемин да. Убагында турмушка берип узатып, ата энем бар үчүн биз ушундай бактылуу турмушта жашап атабыз. Ата эненин баркы ушундай жакшы экен, ошол үчүн биз сыймыктанабыз. Атам менен энем бар үчүн биз ушул үйгө келип кетип турабыз. Атам менен энемдин акыбалын сурап, атам менен энем дай шүгүр ушу 90го чыгышып, бактылуу каарлык атам менен энем. Жакшынакай бизди турмушка узатып, менин 5 балам бар, 3 неберем бар. Баары жакшы. Келип кеткен сайын баарын сурап турат, ата менен энем бизди келип кеткен сайын сурап турат, биздин акыбалыбызды, баарыбыздын балдарыбыздын баарын сурап, ден соолуктарын сурап, батасын берип, ата менен бизге баарын эме кылып турат. Баарыбыз тең карайт да, 11 баласы болгон, баарыбыз тең карап, баарыбызды үйлөнтүп, жайлантып, баарыбызды ушу даражага алып келди. Өмүрдүн өр таянган ашуусунда өмүр өтүп жатышкан Аскер ата менен Батипа эне айылдын да кадырман карылары. Ата деп айтсак да болот. Ата катарында, бирок биз ага деп көнүп калганбыз. Анткени бул кишинин жаш мезгилинде биздин жаштыгыбызда дагы мындан улуу аталарыбыз бар эле да. Анан ошон үчүн бул Аскер абаны атабызды ага деп калганбыз да. Анан эми Аскер абам ушул өмүр бою чарбада иштеп келди. Чарбанын ар кыл жумуштарын аткарып келди да бул киши. Башкача айтканда чоло актив деп койчу да, бул киши актив болчу да. Анан эми ошол анан бизге кеп кеңешин айтып турчу. Ошол учурда эле чарбада иштеп жүргөндө эле мындай кылсаңар болот балдар, мындай кылгыла деп өзүнүн кеп кеңешин айтып жүргөн да. Анан эми ушу кишинин кийинчерээк биз дагы мынакей жаш өйдөлөгөн сайын бул кишиге теңелип мындай жан тегеректе азыр мындай сакалдуу кишилерден бул киши эле бар. Анан биз да сакалдуулардын катарына кирип калдык. Анан келип кептешип турабыз да. Эгерде мен келбей калсам бул издеп калат да. Анан ушундай тагдыр экен. Анан бул кишинин узак жашоосунда мен ойлойм, бул киши атадан эрте калган. 1,5 жашында атадан калган. Эне чоң эненин колунда калган да. Чоң энеси багып өстүргөн бул кишини. Анан ошол учурда бул сакалдуу абышкалардын баардыгы бата берген бул кишилер. Ушул өчкөндүн бир чырагы калды эле. Ушу бир көп жашасын деген баталар тийген болуш керек деп ойлойм мен. Аскер атам менин өзүмдүн атамдан 1 жаш улуу болчу. Экөө тең туш эле. Анан бул киши жөнүндө
чогуу бир тамак ичкен убакта жанагы өрөмөлөрдү аябай тамашалашып калар эле да, анан мен ушул бир нерсеси эсимде калыптыр да. Энем айтты дейт, сен аскер үйлөнөсүң бе ушинтип жүрө бересиңби? Согуштан кийинки убак, оорчулук убак дейт. Анан кантип үйлөнүп бир баланы чакалы кылбайсыңбы десе, ошо мурун Жомбулакта жүргөндө бир кудасы экөө барганда таанышып калганбы, ошо энесинин көзү түшүп калыптыр да, анан бул шахтада жүрөт деген дугу алып туруп, түнү менен ошо жоргону минип, ошондо да башкарманын жоргосун уурдап минип барыптыр. Барып алып анан Жазипа сен алып кетпесең ушул жактан бир чалга алып ала качкан атыптыр, сага үйлөнгөн атыптыр десе, анан учкаштырып анан түнү менен алып келиптир дейт, шахттан бери. Кыштын күнү дейт, баягы кыран шилдеде. Теги ошондо каршы кыргуу ошолорун айтып берип эле, мына ушундай ошо биз бороонго, согуштан кийинки оорчулукка ошол бизди тарбиялады, ошол бизге тиги кайрат берди деп ошонусун айтар эле. Аскерова мынакей буюрса азыр айылдагы эң сакалдуу бир энебиз бар, андан кийинки эле ушу Аскерова бул жакында 90 жылдыгын белгиледи. Азыр эми 90го чыкканса эле 9 жаштагыдай сүйлөгөн сөздөрү тең, акыл насаатын айтып, калыс жүргөн адам. Балдарынын тең туштары бул күнү Россиянын Москва шаарынан келген бир бордош кыздарыбыз да Аскер ата менен Байчипа энени куттукташып, өз белектерин тартуулашты. Улуттук нарк боюнча атабызга 90 жыл жашына жаш кошулсун, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, бала бакырасын, жакшылыктарын көрө бериңиз. Ооба. Өзүндө бактылуу бол. Ооба. Бул экөөбүздөн, ата экөөбүздөн. Ооба. Ар дайым ушундай ден соолукта болуп, узак өмүрдө жашаңыз, бакшаңыз өсүп өнүп, мына бардык сонун жакшылыктарды, эмне деген жакшы кептерди тунук акыл сезим менен, так сөзүңүз менен биздин жүрөгүбүздү, жан дүйнөбүздү да баарында кеңейтип атасыз. Ушундай эле болуп жүрө бериңиз. Айлыңыз бар, кең түп суусун бойлогон, чаң учура неберелер ойногон, кылым жашка жашап өмүр өткүлө, колдоп будай жаратканын жогортон.